Коопсуз шаар долбоорунун экинчи фазасы 12 мартта иштеп баштамак. Бирок иш жүзүндө кошумча орнотулган фото, видео камералардын иштөөсү 2 жумага жылганы белгилүү болду. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчиси Бакыт Шаршембиев белгилегендей, мындай кечигүү программалык жабдыктардын комплексин инженердик түйүндөргө туташтырууга уруксаат алган документтерин алуу кечиккенине байланыштуу болду. Ошол эле маалда тиешелүү жабдыктарга буйрутма берүү жана жеткирүү да убагынан кечиккен. Бир ай мурун эле 310 точка боюнча аныкталып, техникалык, экономикалык негиздеме жана техникалык тапшырма жасалган болчу. Андан кийин жергиликтүү бийликтерден да дагы сунуштар түштү. 111 точка боюнча ошонун тапшырмасы боюнча дагы бир жумадан бери жумуштар жүрүп атат. Бул жумада керектүү документтер ошол саналып бүтөт. Эмки жумада уже конкурс жарыяланганга даяр болуп калабыз. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коопсуз шаар долбоору өкмөттүн ишиндеги приоритеттүү багыттардан экенин айтып, аны ишке ашырууда тиешелүү мекемелер ыкчам аракет көрүп, маселени чечиши керектигин белгиледи. Во второй фазе на сегодняшний день Бүгүнкү күндө долбоордун экинчи фазасына тиешелүү жол белгилери, жол чырактарды даярдоо аяктады. Бишкек мэриясы өкмөт башчы тарабынан берилген тапшырмаларды толугу менен аткарды. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы Бишкекте 12 февралдан тарта кирген. 4 марттан баштап жол эрежесин бузуп, камеранын кылтагына илингендер айып пул төлөй баштады. Бүгүнкү күнгө чейин ошо 4 марттан баштап жалпы жонунан 12734 жол эрежесин бузуу аныкталып, тиешелүү мыйзам чегинде токтомдор чыгарылып, ошол транспорт каражаттарынын ээлерин айып пул салуу боюнча. Анын ичинен азыркы күндө 5687 ошол токтом Кыргыз почтасына адреске жеткирүү боюнча өткөрүлүп берилди. Айып бузуулар тууралуу катты Кыргыз почтасы ишканасынын кызматкерлери даректерге жеткирүүдө. Ал каттарды тапшырууда бир топ маселелер жаралууда. Көп кабаттуу үйлөр азыркы учурда эшиктерин код менен бекитип койгон. Коддор ачылбайт. Андан сырткары алуучулар иш учурунда үйлөрүндө жок болууда. Мындай жок эле адрестерге катталган транспорттор дагы бар экен. Андай моменттер да кезигип атат. Андан сырткары ошо Бишкек шаарында снос болуп кеткен үйлөрдүн дарегине келип жетип атат. Көпчүлүк алуучулар катты алуудан баш тартууда. Эреже бузуулар жөнүндө кодекске ылайык алуучу катты алгандан баш тартса дагы кат тапшырылган болуп эсептелет. 30 күндүн ичинде айып пул төлөнбөсө ага туум менен төлөөгө кагаз келет. Ал эми убагында унааны ишеним кат менен сатып алган адам менен машинанын чыныгы ээсин табыштыруу үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын порталында ээсин издейм деген атайын бөлүм иштеп жатат. Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык, 20 көчмө камера комплекстери коюлган. Бурулай Пусурманкулова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.